2-3 жылдан бери тамеки чегүүгө каршы мыйзам долбоору талкууларды жаратып келди. Көптөгөн тоскоолдуктарга кабылды, бирок жыйынтыгы менен чала чарпы мыйзам долбоору кабыл алынган. Кийинчерээк ушул эле мыйзам долбоору кайра иштелип чыгып, кечээ Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Темага кененирээк кесиптешим Жуудар Бузумов токтолот. Коомдук чай жана кафе ресторандарда тамеки чегүүгө тыюу салынды. Мындай жарлыкка президент кол койду. Буга себеп калктын ден соолугу себеп болгон. Бир жагынан Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тамекиге каршы күрөшүү боюнча иштерине көмөк жасалган. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Айнура Алтыбаева документте бардык жоолор бекитилген деп жатат. Тамеки чеккен адам өзүнүн эле ден соолугуна зыян келтирбестен, айлана чөйрөдөгү адамдарга да таасирин тийгизип жаткандыгын билдирген. Бул мыйзам долбоору пандемияга чейин иштелип чыгып, биринчи окуудан өткөн. Пандемияны эске алып, биз ага өзгөртүү киргиздик. Кыскача айтканда, тамеки тартууга бардык эле жерлерде тыюу салынбайт. Бирок коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салууну сунуштап жатабыз. Чылым чеккен адам башкалардын эркин дем алуусуна тоскоол болбошу керек. Азыр тамеки чегүүгө уруксат берилген. Кафе, ресторандарда студенттер окуусунун контрагына акча чогултуп иштешет. Мына ушул маалымат коомчулукка чыгарым менен түрдүү пикирлер айтыла баштады. Айрым активисттер жасалган аракетти арзан пиар катары кабыл алышты. Популисттик көз караш менен кабыл алынган чечим деп жатышат. Бул мыйзам долбоорун иштеп кетерине деле көздөрү жетпейт экен. Кыргызстандын ичиндеги жашап аткан жарандарды бир сыйра түрбүтүп ойго келип эми тартпагыла чектегиле аны бирөө тамак ичпегиле деп койбой анда тамеки чыгарылган завод фабрикаларды жапкыла магазиндерди жапкыла тамекини токтоткула толугу сатканда. Ал эми жарандык позициясын ачык айткан Келдибек Орозов болсо жогоруда айтылган сындарга терс көз карашта. Негизи бул мыйзам долбоору мурун эле кабыл алынышы керек болчу деп жатат. Тамекини көрүнгөн жерде чекпөө, бул шаардын тазалыгын эле эмес, адамдардын маданияттуулугун да арттырат деген ойдо. Эми тамеки чеккен жерлер өзүнчө атайын тамеки чегүү үчүн бөлүнгөн жерлер болуш керек. Бирок жакшы иш башталыптыр. Эгер президент кол койгон болсо, биз аны колдойбуз. Мунун плюс жагы кандай? Плюс жагы көп аябай. Биринчиден көчөбүз же болбосо шаарыбыз таза болот. Экинчиден адамдын ден соолугу жакшы болот, чың болот. Мисалы үчүн көчөдө барып деле тамеки чегип кетип атпайбы? Отведенный местого барып чеге турган болсок, өзүнчө бекитилген жерге чегип турган болсо, хотя бы ошол жерге чейин дагы тамеки чекпей барса, жок дегенде бир штук күнүнө азыраак чегип калат да. Бул дагы өзүнчө адамдын ден соолугуна пайда деген сөз. Кабыл алынган мыйзамда бардык тамеки каражаттарын жарнамалоого да тыюу салынган. Айтсак мурдагы мыйзамга ылайык, ар бир мекемеде тамеки тартууга ылайыкташылган атайын жай болушу зарыл болчу. Бирок жаңы мыйзамдын демилгечилери мындай учурда тейлөөчү кызматкерлер түтүн менен дем алып каларын белгилешет. Дал ушул жерден жаңы мыйзам долбоору боюнча элдин пикири кандай экенин да билип көрдүк. Туура эле. Эмнеси менен? Эми ал өздөрүнө дагы зыян. Анан булганышта болот эми эл бирөө чегет, бирөө чеккиси келбейт. Коомчулукта туура эмес эле го дейм. Мисалы мен студентмин, и кээ бир студенттер бар. Там аудиторияда деле кээде чеге көрүшөт да. И мен оюмча бул өтө эле туура эмес нерсе. Тем более университеттин ичинде ошондой болуп аткандан кийин сыртта айтпай эле коюш керек деп ойлойбуз. Кафе, ресторандарда да чекпей да? Туура. Эс алуу жайында дагы ошо буркурат, туура эмес да. Жакшы, табиятты булгабайт да эми. Жакшы да. Айтсак, мыйзам долбоорунда аталган жайларда чылым чегүүгө ылайыкталган шарттарды түзүүгө да тыюу салынат. Бир гана аэропорттордо өрт жана авиация коопсуздугунун талаптарын сактап, желдетүү системаларын коюу менен атайын бөлмөлөрдү уюштурууга болот. Жакын арада чылым чегүүгө тыюу салынган жайларды аныктоо жана белгилерди коюу тартибин Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги иштеп чыгат экен. Жуудар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.